Баткен район Самаркандек айылында Канигут фарс тилинен которгондо өлүм кени деп аталган үңкүр бар. Айрым маалыматтарда барса келбес деп да аталып калган. Биз азыр мына барса келбес үңкүрдүн ичинде жүрөбүз. Мына ичи өзүңөр көрүп тургандай лабиринт сыяктуу экен. Адашып баран жолубузду таап келдик. Бул үңкүрдүн узундугуну кээ бир окумуштуулар 30 км десе, кээ бир издөчүлөр, кээ бирлер 300 км дейт. Чындыгында эле ошондой окшойт. Негизги өзөктүү жолдор бар экен. Ал төмөн кеткен, өтө шакталып түрдө экен. Ал жака түшүү абдан кооптуу экен, ал жака барган жокпуз. Азыр жарымдан кайттык. Ошо ат бекеринен бул барса келбес Канигут үңкүрү айтылбайт экен. Бул Канигут үңкүрү жайгашкан жери ушул Баткен районунун Самаркандек айылынан 18 км түтүндүк батыш тарапта жайгашкан. Майдан тоосунун Шадимир коктусунда суусуз, баталсыз жерде жайгашкан бул Канигут үңкүрү. Канигут деген бул перс тилинен алынган. Гут деген бул таш деген, чоң таш деген билдирет экен. Ал эми кен деген, кан деген бул кен. Чоң таштын кени деген маани билдирет. Чындыгында бул жерде мына үзүм таштардын түсү өзү айтып турат. Мына бул жерде түрдүү минералдык ар кандай кендер бар экендигин жайгашкандыгын, темир, ар кандай бир күмүштүн эмелерин байкаса болот. Бул жерде мына таштардын, минералдардынчы. Анан бул үңкүрдүн пайда болуу процесси ушул кен казып алуудан жана карстык процесстен пайда болгон. Өзү мына үңкүрдүн өзү мына ички түзүлүшү өзү мына көз көрүнүп айтып турат. Анткени бул жерде күмүш, сурма жана коргошун кендери болгондуктан казына издөөчүлөр бул үңкүргө байлык издеп келишип, түбөлүк ушул жерде чыга албай калышкан. Биз азыр Канигут үңкүрүнө чыгып озунда турабыз. Бул кылым карыткан барса келбес Канигут үңкүрүнүн сырдуу табышмактуу сырларын али күнгө чейин эч ким жандырбаган таба элек. Биз азыр мына эмче сымбалдары жардамы болбогондо биз деле төмөн түшө албайт элек. Ушу эмче сымбалдардын жардамы менен 200 метрге чейин түшүп чыктык.